Бактыгүл Иманбек кызы, жалган менен чындык аралашып боткосо чыкты да калды го. Менин чукулап тапкан маалыматтарым төмөнкүлөр. Томи Молл курулган жерди 2005-жылы жеке жактар 49 жылга сатып алган экен. Келишим боюнча ал жерге курула турган курулуштун кайсы бир бөлүгү мамлекеттин балансына берилмек экен. Бирок жыйынтыгында баштапкы долбоордун тышкары эле ОСО Кдан ЭК деген жарандын менчигине өтүп, ушул соода борбору курулуп калган. Бул жердин тарыхы. Ал эми ГКМБ бул соода борборду 2024-жылы ЭКдан $4 миллион баалап туруп, айып катары мамлекетке кайтарып алып, Бишкек мэриясынын балансына өткөрүп берген экен. 2025-жылдын апрель айында Бишкек мэриясы ал соода борборун кайра аукционго баштапкы баасын $12 миллион деп сатыкка койгон экен. Учурда бул соода борбору мамлекеттин балансында аукциондо. Болгон маалымат ушул. Шакиб Айка айткандай, бул соода борбору 3 комната квартиранын баасына бааланган эмес, $4 миллион бааланып, мамлекетке кайтарып алынган. Негизги койгон айыбы 49 жылга берилген жер баштапкы долбоор менен курулган эмес деген айып. Ал эми ушул эле соода борборун Бишкек мэриясы $11 миллион баалап аукционго койгон. Ошондо да базар баасына салыштырганда өтө арзан баалаган. Демек УКМК тарабынан калыстык болбой калган. Бул мүлүктү $7 миллион арзан баалап, мамлекетке алып коюшкан. Шакиб Айкенин 3 комнат квартиранын баасы дегени жалган. А бирок калыс чечими жок арзан баада УКМКга тонолуп калганы чындык. Бул соода борбор генерал Камчыбек Ташиевдин аялынын туугандарына өтүп кеткен деген маалымат интернеттеги архив маалыматтарга таянсак жалган. Госрегистрдин учурдагы расмий маалыматын ачыкташса белгилүү болот чыгар. Дегеним бул соода борборун былтыр 2025-жылдын апрель айында эле мэриянын балансында болчу экен. Айтор башы оорутма. Кандай болгон күндө да Шакиб Айкенин бул мүлкүн УКМК арзан баалап алып койгону чындык жана бул соода борбору генералдын жакындарына өтүп кеткендиги дегени жалган. Таймураз Ташиев: урматтуу мекендештер, биздин үй-бүлөгө карата жалган жала жабуу, каралоо аракеттери улантылып жаткандыгына байланыштуу кайрадан түшүндүрмө берүүгө туура келип турат. Ишкер Шаршембек Абдукеримов Томи Молл соода борборун менин апамдын жакындарына өтүп кеткен деген негизде президент Садыр Жапаровго кайрылыптыр. Мен баса белгилеп айтар элем, бул маалымат карандай калп. Мамлекетке кайтарылган бир дагы объекти, ал эмес бир топчу дагы биздин үй-бүлөгө өткөн эмес. Муну Абдукеримов дагы жана башка бардык ошол сыяктуу мүлкү мамлекетке кайтарылган ишкерлер, адамдар, коомчулук баары так билиши керек. Эгер шек саноолор же ишенбөөчүлүктөр болсо, тийиштүү комиссия түзүп бардык кайтарылган мүлктөр боюнча дыккат текшерип чыгышса болот. Андай текшерүү бүгүн абдан караланып, куру дооматтар айтылып жаткан биздин үй-бүлөбүз үчүн да чоң мааниге ээ. Ошондо мамлекетке кайсыл мүлктөр өткөн, канча баага кайра кимдерге сатылган же кимдерге өткөнүн элибиз да так билмек. Дагы бир жолу айтайын, менин атам урматтуу Камчыбек Кадыршаевич жана биздин үй-бүлөбүз мамлекетке кайтарылган мүлктөрдүн бир тыйынына дагы киришкен эмес жана өткөрүп алган эмес. Алар мамлекетке өткөрүлүп гана берилген. Андан ары кандай пайдаланганын билгиси келген адамдар, журналисттер, активисттер, коомчулук иликтеп тактап чыкса баары түшүнүктүү болот, деп жазат Таймураз Ташиев.